Элиярбек Абдимиталипов 10 майдан бери Бакаята райондук сотунда төрагалык кызматты аткарууда. Судья президенттин жарлыгына ылайык ушул жылдын 10 майында Баткен облусунун Лейлек районунан Бакаята районуна ротацияланып келди. 37 жаштагы сот жаңы эмгек жамааты менен тил табышып, жигердүү иштеп жатат. Элиярбек Абдимиталипов президент Садыр Жапаровдун сотторду ротациялоо, орун алмаштыруу боюнча сунушун эң туура деп эсептейт. Себеби өзү Жалал Абад облусунун Сакалды айылынын кулуну. 2016 жылга чейин Жалал Абадта, кийин 5,5 жыл Лейлек райондук сотунун төрагасы болуп эмгектенген. Бакаята районунун сотунун жамааты жакшы, 15 кызматкер эмгектен атабыз. Лейлек районунда иштегенде чегара маселелери боюнча иштерди карайт элек, контрабанда жөнүндө иштерди карайт элек. А Бакаята районунун сотуна келгенде бул жерде жер маселелери, моральный, материальный компенсация өндүрүү жөнүндө маселелер көп экен. Элиярбек Абдимиталипов Бакаята районундагы судьялык кызматын адилеттүү, ыкчам жана мыйзамдуу жол менен аткаруунун үстүндө иштеп жатат. Кагазды азайтып, электрондук ишке басым кылууда. Максаты ишеничти актап, элге ак кызмат кылуу. Сот иши бул өтө абдан жооптуу кызмат. Бул жерде адамдардын тагдыры чечилет. Мыйзамдуу, негиздүү, адилеттүү чечиш керек. Судьяны жумуштан кийин үйүндө балдар кыздары чыдамсыздык менен күтүп тосуп алышат. Ал Лейлектен Табаска үй бүлөсү менен келген. Аралыктын алыстыгына карабай, аталган үй бүлө жаңы конушка ыңгайлашып калды. Үй бүлө менен көчүп келүү бул абдан кыйын нерсе экен. Квартира таап, квартирага жайгашып, буюрса балдарды мектепке, кыздарды садикке орноштуруп, балдарым булар жаш экен, бат эле көндү. Достор таап, биз деле буюрса көнүп, Кудайга шүкүр жакшы. Ротация соттордун жердешчиликтен алыс болуп, мыйзам чегинде иш алып баруусун камсыздайт. Өлкө президентинин бул кадамы сот системасындагы ачык айкындуулукту күчөтүп, судьялардын калыс чечим чыгаруусун көздөйт. Ал үчүн судьялар өз кичи мекенинде эмес, башка аймактарда иштеши зарыл. Ага ылайык Табас облусунан 20 судья башка аймактарга ротацияланды. Алардын ордуна Баткен, Ош, Жалал Абадтан 20 судья келди. Белгилей кетсек, жарылка ылайык өлкө аймагында 312 сот ротацияланды. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Бакаята району.